Саламатсыздарбы. Эмесе ке ошондо программасы. Жогорку кеңештин билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык маселелер комитетинде кечээ күнү депутат Евгения Строкова дарымен камсыз кылуу департаментинин кызматкери жакында пара талап кылганы үчүн жумуштан айдалып, бирок кийин сотто утуп чыкканын билдирди. Министрдин орун басары Мадемин Каратаев ал кызматкер азыр ооруп жатат деп тактады. Жакында дары департаментинин бир кызматкери жумуштан бошотулду, анткени пара талап кылган. Бирок сотко берип утуп алды. Пара берилгени сотто далилдеш өтө кыйын, аны мен түшүнөм. Бирок дары департаментине ушундай көз каранды болуп калган фирмалар мындан ары биз менен кызматташпай коет да. Пара берүү же алуу факты сотто далилденбеген менен ал тууралуу билгендер же маалыматка ээ адамдар бар эмеспи? Эгер ал кызматкердин акча талап кылганы чын болсо, башкалардын көзүнө ал кантип карап жүрөт? Саламаттык сактоо министрлиги болсо пандемия учурунда коррупциянын очогуна айланып кеткендей. 10 декабрда болуп өткөн жыйында башкы прокурордун орун басары ал тууралуу минтип айткан. Кыргыз Республикасынын өкмөтү коронавирус илдетине каршы аракеттерди көрүү үчүн Саламаттык сактоо министрлигине жалпы 1 миллиард 248 миллион 232 миң 554 сом, анын ичинде компенсациялык төлөмдөргө 376 миллион 601 миң 150 сом бөлүнгөн. 2020 жылдын 20 ноябрына карата Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жогоруда акча каражаттар эсебинен 449 миллион 892 миң 235 сом же 36% гана жумшалып, калган 798 миллион 340 миң 390 сом пайдаланган эмес. Бүгүн дагы бир факт ачыкталды. Саламаттык сактоо министрлигинин баш прокуратура текшергенде, былтыр пандемия жаңы башталганда 13 апрелде М деп аталган компаниядан министрлик 3,5 миллион сомго коронавируска каршы дары сатып алыптыр. Бирок анын эч кандай пайдасы жок болгондуктан ал дары толугу менен эмгиче складта жатат экен. Ал гана эмес, ал пайдасыз дарыны Минздрав Дүйнөлүк банк бөлгөн каражатка сатып алууну көздөгөн экен. Анткени Дүйнөлүк банк саламаттык сактоо министрлигине көмөк көрсөтүүгө аракеттенген, бирок банк ал дарыны өз тизмесинен чыгарып салыптыр. Ошондуктан 3,5 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнүптүр. Биздин саламаттыкты коргоп сактайт деген медиктер эмне кылып жатат? Башка тармактардагы абал деле андан кем эмес. Бишкек шаары боюнча Финполдун башчысы Нурлан Казабековду кечээ күнү ОКМК кармаптыр. Анын көзөмөлү астында былтыр марттан октябрга чейин 8 айдын ичинде өлкөдөн 59 миллиард 500 миллион сом чарылып кетиптир. Бул акча 700 миллион долларга барабар. Биз болсо 2 жылдан бери 11 жылдан 17 жылга чейин 7 жыл ичинде 700 миллион сом которулуп кетиптир банктар аркылуу деп уурдуу болуп жүрөбүз. Эми ошол УКМКнын өзүндө да абал чатак. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Аким Токталиев азыр УКМК менен милиция жетекчилери муфтиятка басым жасап, өздөрү акча төлөбөй ажылыкка башка мусулмандардын эсебинен барчу деп чыкты. Ал тууралуу мен айта баштаганда УКМК мага каршы компромат чогултуп, быйыл 10 февралда мени кызматтан алып салышты, дейт Токталиев. Азыр айрым эксперттер муфтият дин үчүн гана жооптуу болуп, ажылыкты өкмөт өзү уюштурсун деп жатат. Бирок бир кезде ошондой эле болгон, анткени менен коррупция азайган эмес. Мисалга, 10 жылдагы ажылык боюнча ошол кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаевдин дагы аты аталган. Анткени ажылыкты уюштурууга анын уулу Кубанычбек Каптагаев катышкан. Ал жеги тышкы иштер министрлигинде иштеген жана мусулмандар конгрессинин төрагасы Бакыт Нурдинов кыргыз жарандарына бериле турган визаларды чет өлкөлүктөргө сатып жиберген деп Кубанычбек Каптагаевди күнөөлөгөн. Ошол эле жылы муфтий Мураталы Жумановду кызматтан кетирүүгө Каптагаев өзү катышкан деген да сөздөр чыккан. Жана жакында эле президенттин маалымат кызматынын башчысы да пара менен байланыштуу кызматтан кетпедиби? Коррупцияга малынбаган эч бир уюм өлкөдө калбай калган сыяктуу. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.